Саламатсыздарбы, урматтуу Ылдыйкы Чүй район жашоочулары. Өзүңүздөргө маалым, мына агитация учурунда барыңыздарга мен жумуш орун түзүү максатында 3 инвест проект сунушталганмын. Ошонун бирөө ушул бош жүргөн кыз-келиндерибизди жумуш менен камсыз кылуу максатында швейный фабрика курууга инвестор алып келем деп айттым эле. Ушул мына шайлоого чейин ишке ашып, биздин тууганыбыз Режеп Бей Камышанов кайлы өкмөтүндө ушул имаратты жактырып, ижарага алып, азыр 100 орундук машина коем деп турат. Жазган бал жумуш орун көбөйтүп, 405ке чейин кийим тигүүчү машинага отургузуп, биздин кыз-келиндерди жумуш менен камсыздайын деп турат. Урматтуу Режеп Бей, kuş келипсиz. Rahmat. Hoş bulduk. Ben size teşekkür ederim bize böyle bir imkan sunduğunuz için. Bizi buraya davet ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Şu an için hedefimiz ilk 6 ay için bir 100 insanın çalışacağı şekilde bir fabrika kurmak. İkinci etap olarak 6. aydan sonra Allah nasip ederse bizim iş planımız 400-500 kişinin çalışacağı şekilde bir iş imkanı sunmak, burada çalışmak, burada büyümek. Камшановка айылына көп адам келе бербейт негизиненчи. Эмил Байкенин иш планы менен проекттери менен таанышканда биз башынан эле ишенгенбиз. Мен баштап бизге буга чейин жол салып берген. Азыр мисал айткан сөздөрүнүн биринде туруп, азыр Режеп Байкени алып келип, мына швейный цех ачылып атат. Мына сиздердин өзүңүздөр көрүп атасыздар, биз күбө болуп атабыз. Эмил Байкенин дагы башка пландары бар. Буюрса баары башталды буюрса.